Ош облусунда 3 аскер кызматкери жол кырсыгына кабылып, бирөө каза болду. Маалыматтык коргоо министрлигинин маалымат кызматы тастыктады. Аталган жоокерлер Баткен облусундагы аскер бөлүктөрүнүн биринде келишимдик негизде иштеп жатышкан. Мекеменин маалымат кызматы алар жетекчиликтен уруксаат сурабай чыгып кетишкенин белгиледи. Баткен гарнизонунан Жалал Абад гарнизонуна чыгууга уруксат бериңиз деп кагаз түрүндө, рапорт түрүндө жазып, билдирме жазып, анан кийин командирге кол койдуруп, командир уруксат бергенде гана аскер бөлүктөн сыртка чыгууга уруксат берилет да биздечи. Анан өз башынча чыгып кетсе, ал өз башынча чыгып кетти дегендей претензия коюлат да. Кырсык 7 ноябрь түндө саат 12:40 чамасында Кара Суу районунун 30 Адыр айылында болгон. Жеңил унаанын айдоочусу рулду башкара албай Бишкек-Ош жолунда бараткан жүк ташуучу фура менен кагышкан. Кырсыкка жеңил унаа себепчи болуп, айдоочусу мүрт кеткен. Жол кыймылын тескөө кызматы унаада жалпы 5 адам болгонун, алардын экөө жай тургундар экенин кабарлады. Кара Суу 30 Адыр көчөсүнөн Кызыл Чыракка баш ийбей чоң жолго чыккан учурда оор жүк автоунаасы сүзгөн. Сүзүп, натыйжада айдоочу каза болгон. Жалпы автоунаада 5 адам болгон. Айдоочу жана 4 жүргүнчүсү болгон. Айдоочу каза болуп, 4 жүргүнчүсү денелеринен ар түрдүү жаракаттарды алып, Ош облустук ооруканасына кайрылышкан. Эки аскер кызматкеринин бирөөсү амбулатордук дарыланууга үйүнө чыгарылды. Ал эми үчүнчүсү ооруканада. Унаада алар менен чогуу дагы 2 жаш кыздар болуп, оор жаракат алышкан. Алар Ош облустук ооруканасында жандандыруу бөлүмүндө оор абалда жатат. Бирөө үйүнө кеткен, жеңил эле жаракат алган болгон үчүн амбулаторный деп коет. Анан бирөө азыр реанимацияда жатат экен, баягы бедренный кость деп коет, ошол сынып. Анан сотрясение алган башынанчы, азыр акыбалы туруптур эле. Эки кыз ошолор менен чогуу тойго келген кыздар экен. Бирөөсү ичинен операция болду, селезенкасы удаление болуп, тупай травма живота, разрыв селезенки менен. Бирөөсү башынан жаракат алган, ал дагы реанимацияда азыр. Үчөө тең реанимацияда данный момент, эки кыз, бир бала. Алгачкы маалыматта окуя болгон күнү аскерлердин бири Ош шаарына сүйлөшкөн кызы менен жолугуу үчүн кызматташтары менен чогуу келгендиги айтылган. Бирок реанимацияда жаткан кыздардын жакындары маалыматты төгүндөштү. Кыздар кырсык болгон күнү тойдон чыгышкан жана үйгө чейин жеткирип коймок болуп унаага отурган, ал арада кырсык катталган. Ошондон үйгө жеткирип коеюн дегенди, биз о балдарды тааныбайт эле, биздин эмебиз. Ошол бала отпадылык болгон үчүн ошонун машинасына келип, анан жолдо ушундай болду. Мына биз 3 күндөн бери реанимацияда турабыз, мына өздөрүнө келбей атат. Жол кырсыгынан каза болгон аскер кызматкери бүгүн Кара Суу районунун Кызыл Суу айылында жерге берилди. Ал эми бир жигит жана 2 кыз жандандыруу бөлүмүндө оор абалда жатат. Тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Кырсык боюнча тергөө иштери уланууда.